Мен көбөйүп кетти дегенге кошулбайм. Дагы деле бул күчөтүптүр. Үй бүлөдөгү тарбия адамдын өзүнөн Дагынын аркасы өлүм менен коштолуп атат. Эми жаза менен камай бергенден жазалар кетпейт да. Мамиледен да негизи мурун жакшы эле жашап келди ата энелер. Саламатсыздарбы? Ички иштер министрлиги өлкөдө айымдарга карата зомбулуктун саны 10 ай ичинде 37%га көбөйгөндүгүн билдирди. Мыйзамдар катаалданып, чаралар катуу көрүлгөндүгүнө карабастан, зомбулуктун санынын өсүүсүнө эмне себеп болуп жатат? Эмнеден кемчилик кетирип жатабыз? Ушул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаттарынын пикирин сурап көрөлү. мен ойлойт элем мыйзамдар талаасында бардыгы ырас эле. Бул жалпы үй бүлөдөгү тарбия адамдын өзүнөн көз каранды деген пикирдемин. Албетте ынтымактуу үй бүлө бул күчтүү мамлекет. Күчтүү үй бүлө күчтүү мамлекет. Бүт нерсени башат үй бүлөдөн. Ошон үчүн мен кызыктармын биздин кыргыз мамлекетинде ар бир үй бүлө эч качан бузулбасын, биримдүү болсун, бирин-бири түшүнгөн болсун, турмуштун ызык суугуна, өйдө төмөнүнө чыдамкай, сабырдуу бирин-бири колдогон болушуна мен абдан тилектешмин. Анан сиздин пикириңизде эмне үчүн ушу зомбулуктун саны өсүп атат? Себеби бизде мыйзамдар аябай күчөтүлүп атат, зомбулук менен күрөшүү жакшы эле кам көрүлүп атат, бирок ошого карабастан саны өсүп атат. Сиз дагы кандай кадамдарды жасаш керек деп ойлойсуз? Тарбия. Мен ойлойт элем тарбия. Мына ушул аялдарга жана балдарга каршы зордук зомбулуктун азыр 16 күндүк акциясы өтүп атат. Бүгүнкү күндө кече бул багытта биз эл аралык уюмдар менен жана ушул багытта иштеген мына бириккен улуттук уюмдардын өкүлдөрү менен кече кеңири талкуу болуп өттү. Ошол эле мезгилде мына ошо эл аралык конвенциялар жөнүндө, зордук зомбулукка каршы, гендердик теңчилик, андан сырткары жанагындай аял кишилер иштеген жерде ыдык көрсөтүү боюнча, ошолор боюнча жана ошондой эле биздин жалпы мамлекеттеги болуп аткан зордук зомбулук боюнча бүт маалыматтар ошол жерде дагы айтылды. Чындыгында тилекке каршы күндөн күнгө өсүп атат. Канчалык мыйзамдарды кабыл алып бергейлик, канчалык мындай чараларга абдан бир мындай өзгөртүү мыйзамдарга катуу чараларды колдонуу боюнча өзгөртүүлөрдү киргизбейлик, бирок ал такыр жардам бербей атат да. Анткени көбүнчө эми бул мезгилде үй бүлөлүк зомбулуктар дагы көп катталат. Үй бүлөлүктүн зомбулуктун көпчүлүк катталганы бул экономикалык кризистен улам бири-бирине өзүңүздөр билесиздер, жетишпегендиктен үй бүлөлүк баягы ыр-чыр чыгып, мына ошонун аркасынан коомчулукта деле көрүнүп атат, анын аркасы өлүм менен коштолуп атат да. Ошондуктан эми ар тараптан буга каршы турушубуз керек, ар тараптан. Ошондуктан биз дагы мына бул жерде өзүбүздүн сунуштарыбызды берип атабыз, отчетторду угуп атабыз, бирок тилекке каршы бир мындай токтоп калган же бир мындай өзгөрүлүп кеткен жок. Тескерисинче кайра күчөп баратат да зомбулук. Жеке өзүңүз кандай сунуш бердиңиз? Мыйзам долбоору боюнча биз сунуштарды берип уже кабыл алганбыз да. Мисалы үчүн жандай пробация менен чыгып кеткен зөөкүрлөрдүн алар чыкпашы тууралуу айтып атпайбы, мыйзамдарды биз уже кабыл алып бергенбиз, сунуштарды бергенбиз да. Бирок ошого карабай дагы күчөп баратканы бул абдан өкүнүчтүү. Жергиликтүү бийлик, милиция органдары баардыгы иштеш керек. Статистиканы караш керек да. Ким кылмыш кылып атат? Жаш балдар болсо жергиликтүү бийлик, өспүрүмдөрдүн иштеген милиция бар. Эми жаза менен камай бергенден жазалар кетпейт да. Тарбиялык иштерде жүрүш керек да. Ошондуктан алар иштеш керек, жергиликтүү бийлик иштеш керек. Азыркы болуп жаткан зордук зомбулук аябай кейиштүү болуп атат. Эми ал деген эки жакты бирдей караш керек да. Эркектер деле неме күнөөлөбөй, аялдар дагы мына мурунку биздин ата энелерибиздей ыймандуу, чыдамдуу, сабырдуу болуп мамиледен да негизи мурун жакшы эле жашап келди ата энелерибиз. Анан эле мына азыр акыркы мезгилде баягы
аябай көп болуп кетти. Ошондо сиздин пикириңизде айымдардын күнөөсүнөн ушундай айымдардын кетирген катасынан ушундай көрсөткүч көбөйүп атат деп ойлойсузбу? Жок, айымдардын күнөөсүнөн дебейм, жанагы эркектердин немеси ответственность, жоопкерчилиги слабый болуп атат дагы, чыдабастык кылып эле көп нерсеге чыдабайт да, нервный болуп калган азыр жаш эле балдар. Ушинтип эле ушу жолго көп болуп атат. Анан кантип тарбия иштерин жүргүзөбүз? Эми тарбия иштерини балдарды жашынан тарбиялаш керек, башка жолу жок калды окшойт. Эми аял затыны эң аздектеп эне деген бул эң ыйык да. Ошо балдардын апасы, ушундай эле кыздарыбыз бар, баарыбызда кыз бар, эне бар дегендей эркектерден көбүрөөк да чыдамдуу болуш керек. Эми эркек деген ошо үйдүн семьянын башчысы болгондон кийин ошо мойнунда баардыгы чыдаш керек, багыш керек, караш керек, кийиниш керек, бүт баардыгын кылып бериш эркектин мойнунда. Анан болбогон бир эки неме болсо, анан чырылдатып да уруп сабап, ажырашып ушундан болот. Анан аялдарыбыз кичине жакшы сүйлөп, эркектерди алдап койсо, мактап койсо эле болду. Эркектер чуркап кызмат кыла берет. Мен көбөйүп кетти дегенге кошулбайм. Мен бала кезекте тегеректеги бир жумада бир эки жеңем чуркап келчи. Аке үйүнө олтуруп тагынчы деп жат менен кууп сабачы эле да. Бирок милиция дегенди билбечи. Ошол менин убагындагы жеңелеримчи милицияга барбачы, таяк жеп эле өскөндөр да. Анан менин оюмча ошол убакта көбүрөөк болду деп ойлойм да менчи. Азыр менин оюмча заявление жазгандар көп да. Анан кийин ошол илгери баягы күйөөлөрүнө жазбачы эле го арыз. Бүгүн арыз жазып, арыздангандар көбөйүп кетти окшойт да. Анан кийин ошол үчүн мына мен эле бир мисал келтирейин. Баягы бир келин келиптир. Анан колдорун баарын көргөзүп, көгө ала сабадыбы десем, жок. Мен эмне дейт жана таш менен мынтип бир массаж жасайт экен. Мындай эметип колунун баары аркасынын баары көгө ала. Анан кийин бир айдан кийин келди, колун көргөзүп атат, мен сволочтор сабап кетти. Кичине андан бир 10 эсе кичинекей көгөрүп жүрөт да. Мону сабап салды, милицияга берсемби деп атат да мынакей. Ошондуктан мен оюмча статистика бүгүн баягы илгеркидей үйдө жатып эле коркуп эле кой эле барбайм. Анан барбай деген кишилер көп эле да. Ой барып эмне кыласың? Уят депчи. Бүгүн арыз жазып атышат, ошол үчүн бүгүн баягы кичине правовой безграмотность мурункудай эмес да. Бүгүн баары жакшы билет мыйзамдарын, өздөрүнүн укуктарын жакшы билет. Ошол үчүн арыздангандар ошол үчүн көбүрөөк го деп атам да. Ошондо сиздин пикирде зомбулук мурдагыдай эле болгону айымдар эми арыз менен көп кайрылып калды деп ойлойсуз? Менин оюмча Арызданған айымдар көп деп ойлойсуз? ошол үчүн менин оюмча ошондой го деп атам. Эмне үчүн дегенде мен точно азыр кошуналарымды ат менен чаап жүрүп сабагандарын көргөн эмесмин да. Анан жеке оюм ошол. Эмне үчүн дегенде, эми мен деген ушу тегерегим менен карап атам да, деги эле мындай мен таяк жедим, мени сабап атат деген туушкандардын арасында жок да азыр. Илгери мен бала кезекте эсимде да. Ушинтип жеңелерим чуркап келчи да. Бүгүн жок. Мен жеке оюм ушу да. Анан кийин бирок арызда мурда баягы травма алса катталчы. Баягы судмед экспертизага барып, бүгүн мындай любой арызды кабыл ала берет да. Кабыл алат да, анан кийин аны баягы жөн эле баягы 200 сом или 1000 сом штраф салган жери бар, сөгүп койгон жерлери бар. Мурда жаракат алмайын, арыз да албачы да. Может ошондонбу. Бирок менин оюмча мындай көбөйүп кетти дегенге кошулбайм. Эми бир жагынан сиз айткандай биз мыйзамды өтө карап бардык жактан татаалдаштырган элек. Ошол жакта мындай буга чейин чыгып кете турган ар кандай жолдор менен жоопкерчиликтен чыгып кете турган жерлерин баарын жокко чыгардык деп ойлодук эле да. Бирок тилекке каршы статистиканы карап көрсөк, дагы деле бул күчүп атыптыр. Мен ойлойм, анда биз комплекстүү түрдө алдын алуу, болтурбоо жагынан үчүлүштөр бар экенин айтат элем да. Анткени бул жагы ошол кылмышкерлердин керек болсо кылмыш кылгандан кийин жазасы чоң экенин да билбей калып атышат да. Демек бул жактан информационный, мындайча айтканда маалымат жагынан калып кетип атабыз. Андан сырткары профилактика дагы жүрбөй атканы бул маалым болду. Буга байланыштуу эми жакын араларда ошо мыйзамды аткаруу максатында контролдук функциянын алкагында ошол чараларды алдын ала кылып аткан чараларды боюнча бир жыйын өткөрөлү деп турабыз. Ошону өткөрсөк анан билинет да. Но предварительно ошол айткандай эле тилекке каршы
маалыматы жетпегендигинен болуп атат. Азыр бүгүн дагы эртең менен төрагабыз айтты, бүгүндөн баштап 16 күндүк акция жүрүп аткан экен, ошого каршы жүрүш деп. Анан мен жеке өзүмдүн оюм боюнча мен бир мыйзам көтөрүп чыктым эле. Уголовный кодекстин ичинде ала качуу деген статья бар, иштебеген. Ошол статьяны алып салуу боюнча. Ошол статьядагы ошол зордук зомбулукка жол ачат деген норма болчу да. Анан жалпысын алып келсек, зордук зомбулукту жоготкондун жолу бул үй бүлөдөгү материалдык, психологиялык бир нормальный жүрүм турум. Анткени ыр-чыр өзүңүз билесиз, ошол материалдык нерседен чыгат. Алдың келдиң, бирдеме жетишпегендиктен чыгат. Анан жалпы Кыргызстандын ичинде экономикабыз өйдө болуп, ошол материалдык жарандарыбыздын материалдык абалы, шарты алдыга жылып көтөрүлүп өйдө болгондо, ошондо гана азаят деп эсептейм.